Ассаламу алейкум, сүйүктүү көрүүчүлөр. Бүгүн Pioneer TV каналына кош келипсиңер. Бүгүнкү биздин коногубуз Төлөгөн Мамуров болмокчу. Жубайма деген ыры менен таанымал болгон, Бириле Жубайма эмес да, коюм. Алмазбек Алтынбеков деген агайыбыздын жанагы суунун боюнда деген ыры бар. Ошону сиз чыгарсыз. Десең. Тамаша. Ушу биздин Кыргызстанда болуп жаткан көйгөйлүү маселелер жөнүндө сүйлөшөбүз бүгүн. Анан кийин сиз өзүңүздүн сөзүңүзгө так болушуңуз керек. Эгерде экөөбүздүкү каршы пикир болуп кала турган болсо, сиз мелдешке даяр болушуңуз керек да. Эгерде сиз ушуга даярсызбы, мындай каршы пикир болуп калса мелдешүүгө өзүңүздүн сөзүңүз менен? Ооба, эми ар бир адам өзүнүн оюн толук түрдө түшүндүрө билиш керек. Аны түшүндүргөндөн кийин далилдеш керек. Сөз түрдө мындай активдүү катышып, комментарий жазып берүүңүздөрдү суранабыз. Анан эгер мени укпасаңыздар, анда Төлөгөн байке подписка кылгыла деп коелучу. Коңгуроону басканды унутпаңыздар, анткени ар бир жаңылыктарды сиз элден мурда алгач биринчилерден болуп көрүп турасыз. Анан подписка болуп койсоңуз, бул бизге дагы пайдалуу, сизге да пайдалуу. Подписка болуу бул адамзаттын ден соолугуна пайда. Үйлөнүп баш коштуңуз, туурабы? Ооба. Анан азыр көпчүлүгү ушундай каршы пикирлер дагы бар да, ушундай. Жок эмес. Үйлөнгөндү коюп туруш керек, биринчи карьераны тургузбаш керек, буттан туруш керек дегендейчи. Анан кээки кыздар дагы айтышат да, ушундай турмушка чыксаң азабы экен. Лучше кыздар турмушка чыкпай эле койгула деген да кыздар көп. Ошондой кандайсыңар? Кыздар кыйын экенсиңер. Баягы адам затына коюлган жашоодо парыз деп коет го. Парыз бар да, бул деген мусулмандардын санын көбөйтүш керек деген парыз бар. Андан кийинки парыз ошол аял киши үй бүлөнүн бул кожойкеси деген эле мааниде да. Эч бир аял киши мындай үй бүлөдө өзү жалгыз түтүн булатып, өзү жалгыз туу көтөрө албайт дегендейчи. Түндүк көтөрө албайт деп. Анан бул жерде эркек кишилерге көз каранды, аял кишилер. Ал мисалы жазылган дагы, жазылбаган дагы эреже да бул. Эркек киши болсо азыр мисалы бутка туруш керек дейт го. Раматылык чубак ажыбыздар айтып кеткен ага. Бутка тургучаңыз башка жагың турбай калбасын депчи. Бул эми азыр күлкү болгону менен бул жашоодогу ачуу чындык. Ошол себептен боло турган жакшылыктын эртерээк болгону жакшы. Сиз ушундай ойдо болуп атпайсызбы? Бирок ойлогон ойду мындай кыстаган турмуш жеңет деген бар да. Анан кийин жүрөт. Жеңип атат да, ошочу. Анан кийин менде дагы бир ой бар да, ушу азыр атайын каршы чыгайын деп атасың. Жок, атайын каршы эмес. Ал же башыңан өттү, ошону чечип алчы. Жок, андай эмес. Мен өзүмдүн да пикирим бар да, бирок мен азыр өзүмдүн оюмду айтпай эле, могу Кыргызстанда көпчүлүк угуп жүргөндөрдөн айтып атам да. Азыр деген мындай турмушта. Жок, мен оюм менен сүйлөп атам. Мен өзүм оюм менен сүйлөп атам. Мен деле өзүм оюм менен айтайын да. Азыр мисалы мен азыр Кыргызстанда жашоо аябай татаал, туурабы? Сен мисалы үйлөндүң да. Үйлөнгөндөн кийин мисалы. Жок, эмнеге татаал? Эмнеси менен татаал? Эмнеси менен татаал? Азыр деген продуктылар өсүп атат, май кымбаттап атат, чай кымбаттап атат. Анан кийин иште да эркексиң го десең. Иштеп атпайм, анан зарплатаны да кымбаттатпай атпайбы? Ошондон эле көп эркектер мындай чоочулай берет да. Анан ушуга дагы мындай оюңуз кандай? Өзүнө ишенбеген эркек. Ишенбеген, Эркек дегенден кийин эркектей болуш керек да дейт. Эркек болгондон кийин эркектей болуш керек да. Эркектен аял киши эмнени талап кылат? Бирөөнүн оюн билиш үчүн бир аз пайызга болсо деле ал кишинин ордуна коюп көрүш керек. Мисалы, мен сиздин ордуңузга коюп көрсөм, мен сиздин оюңуздагы бир кичинекей бир маселелерди сезе билем да. Эгер туура коюп көрсөм да, толук кандуу. Анан аял кишинин ордуна коюп көрсөңүз деле, мисалы, эркектен сиз чечкүндүүлүктү, бир сүйлөгөндү талап кыласыз да. Анан ошол сөзүнө турганды. Туурабы? Ишенимдүүлүктү талап кыласыз. Ошол талап кылганда ошол аял мага эмнени талап кылат деп туруп, эркек киши ошол талапка жооп бергенге аракет кылса, мен ойлойм, бул эч бир айымдар, аял заты, селки кыздар чочулаштын кереги жок. Ошол тандаганда деле ар ким өзүнүн ой жүгүртүүнө жараша тандайт да. Мисалы, аябай китептерди көп окуган, акылдуу, аябай кыйын, сарамжалдуу кыз болсо, а мен бир көчө баласы болсом,
ал келип мен менен мамиле кыла албайт да. Ал издеген нерсе менде жок. Демек бул жылдыз туура келбейт. Анан ошол жерден мен ал кызды жакшы көрүп калып туруп, алага чуу жолу менен алганга аракет кылгандыгым бул эркектин бул аябай эле өтө алсыздыгы. Анткени кыз деген кулагы менен сүйөт дейт. Анан кыз деген баары бир эме да бул. Күн карама сыяктуу да. Жакшы маани берсең карайт ал деле. Демек бул эркектин алсыздыгы. Бир кыздын көңүлүн ала албасаң, анда сен дагы бир аз даярдан үйлөнгөнгө дейт да. Ошол үчүн чочулаганды мен ойлойм, ошол өзүнө ишенбестиктен. Сиз айтып атпайсызбы азыр могу кулак менен депчи? Кулак менен угуш керек, кулак менен укса кыз киши сүйөт деп атпайсызбы? Так. Кызык башталды. Кыздын баары башталды. Ошону айтсаңыз, ошо бардык эле кыздар ошо кулагына шыбырап эле айта берсең сүйүп калат деген ойго кандай карайсыз? Мен ал чындык да. Может чын эмес. Мен ойлойм азыр ушул жерде комментарийге деле жазып койгула кыздар өзүңөрдүн оюңарды. Анткени менин оюма кошуласыңарбы деп. Алдыңарда тамеки чегип монтип отурган жигитке караганда томпоюп силердин көңүлүңөрдү карап отурган жигит менин оюмча артык го дейм. Экөөбүзгө окшой. Эми ушуга мелдешесизби? Так, мелдешкенде менин кулагынан сүйөт дегендерге, жакшы маани берип турса дегенге. А сиз мелдешкенде сиз кандай? Мен ошо кулагы менен сүйүп калат. Кулагы менен эле сүйүп калат дегенге мен каршымын да. Так, бул жерде дагы бир маселе туулат да. Атайын интерге жаратыш үчүн давай мелдешебиз. Давай. Мындай кылабыз азыр. 3 кыздан сурайлы. 3 кыздан сурайлы. Бул жерден тегерек четтен 3 кыздан сурап туруп, эгерде экөө сиз тарапка болуп кете турган болсо, сизге 1 упай кетсин. Азыр пока что. Сиздин сөзүңүздөн кармадым окшойм мен. Биз экөөбүз талашып кеттик. Бул айтты. Кыздар кулагы менен сүйбөйт азыр. Акчасы менен сүйүп калган деп айтты. Анан мен айттым, жок, кыздарга ширин сүйлөсөң, көңүлүн алсаң, гүл алып барып берсең, күн сайын жакшы сөздөр жазып турсаң, ал симпатичный бай болбосо деле кыздар кулагы менен жакшы көрөт да. Ошо айтып калачы. Ошол меники туурабы же мунуку туурабы? Кимге кошуласыңар? Кыздар кулагы менен сүйөт. Я. Да, кыздар кулагы менен сүйөт. Сиздин жоогуңуз? Кыздар азыр вообще эч ким сүйбөйт. Кыздар өзүнүн сүйгөн малы келди. Сага кошулбай калды го мындай машина. Мындай, реально эле ошондой чын туурабы? Мисалы азыр кулагы менен сүйөт. Мен сизге күн сайын мисалы SMS жазып атам да, татынакай кыз деп, мисалы жаным дегенге эрте болот го машинада. Сулуу кыз, ушундай бүгүнкү күнүң көңүлдүү өтсүн, жумушуңа ийгилик, жакшы эс алдыңбы деп жазып көңүлүңүздү алып турсам, ал жагымдуубу же жагымсызбы? Андан көрө мындай жашнакай келип, мисалы алдыңарга гүл алып келип, мисалы 5-7 менен. Реально, сейчас такой мир, когда девушки одеваются ради себя, красятся ради себя, делают все ради себя. Потому что сейчас девушки работают, мурункудай эмес. Кыздарды 16 жашында кылып бербейт. Вот мой ответ только такой. Жок, ошондо сиз кулак менен сүйөт Кулак менен сүйөм. Давай 5. Мынакей 2-0. Азаматсыңар, кыздар оорубагылачы. Көрдүңбү? Бирок калп эле айтып койду, камерадан точно ушинте берет да калп элечи. Жок. Кулагы менен жакшы. Жок, эмнеге кулагы менен жакшы көрөт? Мисалы азыр Балдар жакшы. сизгечи койтпсаңызбы? Сиз бери карасаңыз мен. Мисалы да азыр мен сизге машина менен келип турап үйүңүздөн мисалы окуйсуз да азыр, университетке алып барып, жашнакай кылып гүл берип, эртең менен эрте туруп алып, анан кийин ушинтип кафеге киргизип, чөнтөгүңүзгө акча берип турсам, мисалы, жакшы да турабы сизге? Жок. Жакшыңыз ооба дейт. Жок, неме ал вниманияга кирет да, ооба. Общий эле сөз менен деле жеткизсе болот ошо. Сизге эчтеке бербей эле жаным каным дей берсеңиз ошого эмне жакшыбы? Жок, кандай. Эми кичине гүл берип, мишка берип кайыш керек. Туура? Аштанып алып кетип, же акча берип деп, не надо, анын акчасы бизге кереги жок, конечно, но мындай внимание кылып турса, гүл берип турса, шоколад берип турса, мисалы, жагат любой кызга. Любой кызга жагат. Бирок мисалы жигиттин кээ бир учурда шарты болбой калат да. Эми анда шарты болбой калган учурда деле айлап жылдап жаным менен деп, алтыным деп эле ширин сөздөрдү айтып бергени деле жакшыбы же? Эми ал деле жакшы да.
Жок, баланын шарты ал деген жаным деген сөздү айтпай туруп бирок аябай гүлдөрдү берип шоколаддарды берип анда күн сайын машина менен болбойт, көрдүңөрбү? андай кызыгы жок. Ошондо силер мага кошуласыңар туурабы? внимание талап кылат да кыздар кулак менен дагы ошончо Жок, силер бирөөнү эле айткылачы, кайсынысы жакшыраак? Мындай акча менен неме кылып, ухаживать этип турган жакшы туурабы? Туурабы? жакшы анысы деле бирок Силер оюңар жок экен. жок бирок мага мисалы мага сөз менен эле жагат да. Сөз менен эле ухаживать эме кулагыңарда лапшаны илип жүргөн жакшыбы? Лапша эмес эми. Мага андай жакпайт. Жок лапша эмес. эме кулак менен сүйөт дегенге каршысыз. Ооба. Сиз кошуласыз. Кошулам. Сиз кошуласызбы? Эмнеге кошуласыз? Экөөңөр бир мындай чечимге келгиле. Мен мисалы кулак менен сүйөт дегенге бул жигитке мен далилдерди келтирип койдум. Биз экөөбүздүн оюбуз бир болуп атат туурабы? Сиздин оюңуз кулак менен сүйбөйт дегенде. Бул дагы өзүнүн ойлорун айтты. Жок, Төлөбай майке кандай ал? Талашып атабыз да, эми сиздер менен чогуу талашалы. Сен бияка отур. Жок, сиз шарт эткөт, сен мага кошуласың да десе. Ооба деп коет бул дагы. Болмок беле ошондой. Мен сизге айтып атам, мисалы. Ушундай акча менен эме кылып туурабы? Ага деле акча кетет да, мисалы, шоколадка деле акча кетет да, туурабы? Ошо шоколад берип, неме кылып турганга сиз мага кошуласыз да, туурабы ошондой? Болду да анан кулак менен. Сиз мага кошуласыз. Вообще жакшы сөз айтпай эле койсун. Жакшы сөз айтпай эле коюш керек, туурабы? Лучше андан көрү эме кылып, шоколад алып берип, неме кылып, кафеге киргизип, эртең менен эрте туруп алып сизди эме кылып койгон жакшы, туурабы? Ооба, жакшы. Сиз мага кошуласыз, туурабы? Сиздердин оюңар жок экен бирок. Сизчи кандай карайсыз? Кулак менен ушалаганга жакшы карабайсыз, туурабы? Жок. Кулак менен сүйдүрүп алат деген калп айтып койгочу. Ал жөн эле сөз да андай доказательство жок, эч нерсеси жок, жөн эле. Айтып беришет да лапшаны эле. Истен сагат көт. Шарт этип болдум мен. Күй карама болосуңар да. Күн каяктан чыкса ошол жакка. Демек силерге мындай ширин сөз жок деле акча менен деле кафеге алып барып турса болду, Жок, андай эмес да койсо. Жок, иногда айтып турсун да, конечно, жигитим бар. Ой, иногда айтып турсун. Бирок ал маанилүү эмес, туурабы? Маанилүү эмес. Ана көрдүңөрбү? Ошондо силер мага кошуласыңар, туурабы? Давай. 2-2 болуп калды. 2-2 болду. От души. Негизи кулак менен сүйгөн реально. Эми акча менен кол билбейм. Аял киши Чубак ажы деле айткан го, аял киши эмнеге кетем дейт. Аны эркелет, ал кулагы менен сүйөт деп. Ал табияттан ошондой дейт. Жок, силер Чубак ажы айтса эле эмне ошого эле макул боло бересиңерби, мисалы да. Негизи Өзүңөрдүн мнениеңар бар да, мисалы да. Силердин жигитиңер мисалы кулагыңарга эле шуурай берсе да алтын жаным деп элечи. Анан силер ошого кичине шуураш кичине эмес, эми кичине нормально эле шуураш керек да, туурабы? Анан кийин кичине неме да керек да, туурабы? Мисалы акча менен барып, кафеге алып барып, туурабы? Чөнтөгүңөргө макияжыңарга, бул маникюрыңарга, макияжыңарга деп берип турса деле болот да, туурабы? Ошентип деле мисалы кыздын көңүлүн алса болот да. Эми билбейм, акча менен көп нерсе чектелбейт го. Жок, азыр чечилип эле калды да, туурабы? Жок, данный время ооба. Негизи мен акчага карабайм. Мындай көрүнүшүм мынтип көп сайын ширин сөздөрдү айтат. Көбү деле айтат, но акчага карайт деп. Нет, мен андай эмесмин. Но көрүнүшүм ошондой болушу мүмкүн, бирок акча менен көп нерсе. Ошону талашып атам. Кыргыздын кыздары акча деп күйгү. Эми не знаю, кому как, жигиттин маани беришин, жакшы сөздөрдү айтышын жакшы баалайт депчи. Мен ошол тарабын талашып атам. Жөн эле жакшы сөздөрдү Жөн эле жакшы сөздөрдү айтып койсоңуз. Болду анда. Жок, сиздин оюңуз эле керек бирденчи. Жыйынтык кулак менен сүйөт да, по-любому. Болду анда. Рахмат чоң сизге. Анда жеңилишиң менен куттуктайм. Сиздин учуңуз менен куттуктайм. Рахмат. Бул эми 1 упай сизге кетти да. Мындай да. Бул чындык, анткени мен деле кыз болсом мага келип ушундай ширин сөздөрдү айтышын мен деле каалайм да. Анан акча менен дегенде азыр эми акча баарында эле бар да. Туурабы? Ар бир кыздар мисалы өзү деле иштеп таба алып атпайбы азыр? Кудайга шүгүр, жаштардын мээси, акыл ой жүгүртүүсү, ой жүгүртүүсү жакшы эле болуп калды.
акчаны өздөрү деле таап алат. Даже биз ойлогондон эркектерден жакшыраак таап алат. А бирок аялдардын суусаганы бул эркектин бир кичинекей кымындай ширин сөздөрү болот. Ошол себептен жигиттер мен силерге да айтарым. Жактырган кызыңарга жакшы сөздөрдү аябагыла. Жакшы сөз жан эргитет, жылуу сөз жыланды эйинен чыгарат. Керек болса киргизет. Рахмат, соны сүйлөп койсуз. Писетте калам мындай. Оюңузду айтсаңыз, ушу калыңды жок кылып салган туура элеби деп ойлойсузбу? Калыңды жок кылып салганбы? Жок, анда септи да жок кылыш керек болуп калат да. Септи да жок кылып салса эмне болот? Септи да жок кылып салган болсо, анда сиз үйүңүзгө керектелүүчү нерсени өзүңүз алышыңыз керек болуп калат дагы. Жок, калыңды зато ошол эле, мисалы мындай болот атпайбы? Калыңды бересиң, ошол эле акчага кайра тигилер сеп алып келип беришет, туурабы? Ага да кошумчалап беришет ал. Кошумчалап. Сен берген акча аздык кылып калат да. Ашта ансыз келгенсиз бир 100 миң бересиң. Дагы 100 миң кошот. Андан көрү ушул экөөнү жок кылып эле сен кыз алганың аз келгенсиң, анан дагы сеп алсаң. Ушул жагын бир кандай деп ойлойсуз? Ушул жагын алып эле салса кандай болот? Алып эле салалы. Алып эле салалы. Алып салбайбы? Алып салалы, хорошо. Я жок, бул каршы коюн. Муну алып салгандачы, мисалы, килтеген мамлекет алып сала албайт атпайбы мунучу? Жок, мамлекеттин кандай тийишеси? Жок, мисалы сарамжалдуу, мисалы ашыкча чыгым кылбайлы деген сөз, мисалы мен эсимде атым төлөгөн экенин билгенден баштап эле ошол тема көп козголот. Бирок кайсыл жакта көрдүңүз? Ошол маселенин толук кандуу ишке ашырылышын, мындай ашырылганын көргөнүңүз? Мен көргөм, мен мисалы өзүм деле азыр буюрса жакында болбосо да кийинчерээк келечекте мен үйлөнөйүн деп атам да, мисалычы. Анан мен калың салың сеп дегендерди жөн эле коеюн. Жок, ооба, калың салың сеп. Мен жеке оюм ошондой болот. Жок деле мен досторум үйлөнгөндө өзүм ошол жерде жүргөм. Эч кандай калың бербейбиз, сеп бербейсиздер депчи. Андай учурга көп күбө болгон. Бул деген ошол айтып атпаймынбы? Мисалы, мен ошентип ойлогонум мененчи, мисалы мен досторум менен барып талашканда ошентип сүйлөшүп, бирок мен өзүм башыма келген андай болбой калды да. Калың берип калдыңыз. Калың берип калдым. Себеби дегенде, ооба, ал жагы өкүнүчтүү дейин десеңчи, мен болгон аз эле акча бердим дагы, билтеген толтура нерсе алып келбедиби. Ошол жагы жакшы болот атпайбы? Ошол себептен калың берген жакшы эле экен деп. Аны алып салган туура эмес. Азыр көпчүлүк жаштар ойлошот да, ушу мындай азыр деген коом өзгөрүп атпайбы? Ушу калыңдарды жөн эле коюш керек деп атат да. Көпчүлүктөн уккам мен ушу калыңды зачем анан? Ооба, мисалы калыңды дагы бергендер да. Чота оюңуздан тайып атасыз да, сиз кайра мен айтсам деп атпайсызбы? Ушул жерден мелдешип калат окшойсуз. Айдын 15 караңгы 15 жарык болуп атпайбы? Ошол себептен мен дагы кайсысына кошуласыз? Мен калың бериш керек дегенге кошулам. Бериш керек. Ооба. Сеп алыш керек. Сеп алыш керек. Сиз бербеш керек дегенге кошулайм. Себебин айтыңыз, бербеш керек дегенден. Септин кереги деле жок. Мисалы эки тараптан тең ушундай эме болуп калып атат да, сен кыз алып атасың, кыздан дагы эме алып атасың, сеп алып атасың. Анан баягы кыз тарап жак кичине оорураак болуп калат экен. Анан калыңды бергениң кичине неме болуп калат, мындай несправедливый болуп калат. Кээ аз берет, кээдерчи көп берет, мисалы разный болот да. Ошону ортодо эки тарап чечишип атпайбы? Ошону мен ойлоп атам да, мындай эки тарап бар калың журтка деле айтам, ушу сеп менен эмени деле мындай калыңдын кереги деле жокко депчи. Андан көрө ошо эки жашка бирдеке ошону алып берип койсо, наоборот жакшы болот го. Ооба, макул, анда мындай кылалы. Сиз барасыз азыр бир үй бүлө үйлөнүп атат. Сиз калың бербей эле коюңуз, эмне себептен бересиздер, тигиндей сиздер сеп бербей эле коюңуздар деп ошолорду калың бердирбей кое аласызбы? Жок. Ал эмес, мен өзүм жеке туурасында айтып атам да, мен жеке оюм. Мен ошентем. Мен ошо суроом да сизге, кое аласызбы? Сиз деле мисалы. Мен мисалы калың бербей эле үйлөнөбүз дегендерге мен калың бердире алам. Жүрсөз жаштардан сурайбыз. Мелдешесизби? Ооба, мелдешем да, кеттик. Мен айттым, ушул баш кошкондо 2 жаш.
шартына жараша калыңды бергени жакшы депчи. Бул айтып атат, калыңды бербеш керек. Ушул динде деле айтылган, үйлөнүүнү татаалдаштырбаш керек, бир баш теке болгондо деп. Ошондо сиз кайсы бирине кошуласыз? Эми ар бир немени случайды өзүнчө караш керек го, мисалычы. Кээ бирине шарт бар, кээ бирине шарт жок дегендейчи. Ар бир адамда шарт деле жок да, мисалы туурабы. Мен ошондой эле ойдомун. Жок. Ал жагы бар, бирок эми шарты барбы же жокпу, анын айырмасы кайсы туурабы? Бирок ошол нерсени сизде мындай эме эле болуп атпайбы? Мен сизге бир нерсе берсем, кайра эле сиз ошону мага кайра берип атпайсызбы? Мен сизге мисалы акчалай бердим да, барып сиз алып келип бер мага депчи. Ошондой эле болуп калат да, бердикчи. Мисалы калың берет дейм. Чето анысы деле, чет ал деле турады. Өкөн бири-бириңе. Бирок азыр биздеги маселе ошол бирөөсүнө токтолуш керек болуп атат. Бул калың бербей эле үйлөнгөн туура деп көрүп атат. Мен калың берип үйлөнгөндү туура көрүп атам да. Бул жакта деген кыргыздардын немесин, салтын эске алыш керек го дейм да. Мисалы кыргыз болгондон кийинчи салтты эске алып, мындай мейли ошол бири-бириңе акча бергендей болсоң сыяктуу болсо деле, ошондо деле мындай салт катары ошо илгертеден бери калган да, калың берипчи. Ошол бойдон калыш керек деп ойлойм да эми. Бирок эми ушул нерсе мисалы акча бересиң да. Кайра эле ошолго сеп үстүнө коштуруп кайра сеп алып келип берип атпай, иш жок кыз берип атат аларчы. Эми баягы ушул нерсе баягы татаалдашып анан кудагыйлар бири-бири менен сүйлөшүп, кээ бирлер ушул жерден сыйын жоготушуп алып атат. Андан көрө ушуну жокко чыгарып эле койсо кандай болуп калат? Сиздин оюңузча жакшы да, туурабы? Мисалы биз мына сиз жаштар, биз ошентип ойлонобуз, мисалычы. Мейли ошондой кылбай эле койсок деле эч нерсе болбойт депчи. Бирок ата-энебиз бар, ата-энебизден улуу кишилер бар дегендейчи. Аларды сыйлап кичине ошолордун оюн эске алып коюш керек да. Кийин болсо кийин биздин балдарыбызга уже биз өзүбүздүн немебизди берип коебуз да, насаатыбыздычы. Андай кылбай эле койсоңор болот депчи, мисалы. Эч кандай оорлоштуруп кереги жок депчи. Бирок ата-энебиз баягы илгерки салттын, азыркы илгерки адамдардын биз менен жаштардын көз карашы бирдей эмес да, мисалычы. Хорошо. Эми ошондо азыр сиздин оюңуз жокко чыгарып салган жакшы, туурабы? Жок, айтып атпаймынбы, ошо ата-энебиз азыр тирүү да, мисалычы. Ата-энеңиз тирүү болсо, ата-энеңизди бияка аралаштырбай эле коңуз да, мисалы. Эч кимди аралаштырбаңыз. Сиздин жеке оюмду. Жеке оюм эми кандай? Эгер биринчи эле ошол кыздын немесин сөзүн угам да мен делечи. Ал кыз, мисалы кыз мен ата-энемди таарынткым келбейт, калың беришиң керек десе, макул дейм менчи. Макул болом да. Кыз деле андай жөн эле кой деп атса, экөөбүз кеңешип жок деле кылып койсок болот да, мисалы андай деле кылсакчы. Ошондо сиздин оюңуз жокко чыгарсаш керек да? Айтып атпайм ошол. Жокко чыгарсалыш. Мага кошулган болсо, жокко чыгарыш эмес, айтып атпаймбы? Жокко чыгарыш эмес, эки ошо сүйлөшүү жүрүш керек да, любой жердечи. Сүйлөшүү, чогуу чечиш керек да. Сиздин жеке оюңуз боюнча анын кереги деле жок, туурабы? Мындай эч кимди аралаштырбасаңыз деле да, мисалы. Мен өзүм биз сүйлөшкөндө мындай бири-бирибиз менен сүйлөшүп отуруп, балким бар кылабыз, балким жок кылабыз. Бирок мен жеке оюм ошо калыңды жок эле кылып салган жакшы деп атам да. Эми жана мен айткандай эле акчаны берип кайра эле ошол сепке келет. Андан көрө ушуну жөн эле койсок, татаалдаштырбай эле койсок, эми баягы жөн эле кыйынчылык болуп калат, эки тарапка тең кыйынчылык болуп калат. Ошон үчүн жөн эле коелу деп атам да. Төлөгөн байке болсо жок, андай болбой калат. Негизи калың берген жакшы, кайра бизге прибыль түшүп атпайбы? Мисалы 100 000 сом берсең 200 000 сомго сеп келип атпайбы? Кош берип турабы? Прибыль түшпөйт эки жакка теңчи. Мындай ойлоп көрсөң мындай эки тараптан мындай чыгым көрөт да тойдончу. Жок, мисалы сиз 200 000 калың берсеңиз, ал кыз тарап сөзсүз түрдө 200 000 келесем алып койбойт да. Ал кыз тарап сөзсүз түрдө дагы кошумчалап 200 000 эмне келет азыр мисалы? Чынбы? Кошумчалап кызым болсо экен, ушул кызым бизди кыйналбаса экен, кызым шарты болсо экен деп берип коет дейсиз. Көбүрөөк болот да. Көбүрөөк берип коет дейсизби? Ал чындыкта мен башыман өткөн айтып атам. Мунун жакшы экен деп койсоңор. Анда жакшы. Мен башыман өткөн. Мен 200 000 эле бергем, мен мага келген септин акчасын эсептесем 350 000ден аркы жагы болуп кетет атпайбы? Ошол себептен айтып атам. Бул биздин пайдага. Мисалы сиз өзүңүздүн пайдаңызды көрүп
кылганыңызбы жаганы? Ал мындай болуп атат. Туурабы? Жалпы жыйынтык жеке боюм қалың керек. Жок, ошо чечимге келели, давай. Чечиш керек болуп атабыз. Ошону чечип салабыз. Бул жакка кошуласызбы, мен тарапка кошулат. Ушуну айтыңыз. Менин оюмча Мага кошулат го дейм. калыңды азыр бериш керек. О, Менин оюмча, жеке оюмчачы, калыңды бериш керек. Бул болбой калат. Ал жок. кандай болбой калат? Мен жеңип атсам эле болбой калсам да. Бериш керек албетте. Мына. Бирок аз эле бериш керек, Рахмат сизге ыраазычылык. Төлөгөн байке негизи эле азыр көп тарап ушу Төлөгөн байке жакка ооп кетти да. Утушуңуз менен куттуктайм, бирок баары бир менин оюмду бербейм. Неге дебейсизби? Анткенде могу азыр деген көпчүлүк тарап бул жакка ооп кетти, бирок ошондой болсо дагы мен ушу үйлөнгөндү кыйындатпагыла деп айтат элем да. А сиздер дагы сөзсүз түрдө комментарийге жазып коюңуздар. Негизи ушу калыңды жана септи ушуларды негизи жокко чыгарып койсо деген эле ойдомун да, бирок бул жак ута берсин, бирок комментарийге сөзсүз жазып коюңуздар да. Анда мындай калат. Комментарийден дагы жарышкан, Комментарийден да жарышабыз. Комментарийден мени жактагандар, мени жактап жазыңыздар. Калың бербеш керек, жашоону татаалаштырбаш керек дегендер муну жактап жазыңыздар. Анан комментарийди дагы талдап туруп бир жыйынтык чыгаралы. Сөзсүз анда ошондой кылдык. Дагы көрүшөбүз анда. Эмкиде дагы көрүшөбүз. Дагы көрүшөбүз. Биздин эфир бүтпөй калды. Бир күнү комментарийди эсептеп чыгам. Канаттанбай атат, короче. Ошондой. Төлөгөн байке келип бергениңизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Утушуңуз менен куттуктап муногу микрофонду берели. Эл деп соккон жүрөгүңүз токтобосун. Рахмат. Үнүңүз өчпөсүн. Рахмат. Өзгөчө белек болду. Ушундай белек, ушундай микрофон алайын деп жүргөм да. Кудай карачы, Кудайым сени себеп кылып мага берди. Буйрса. Жакшы. Рахмат. Куттуу болсун. Пионер ТВ каналынан, Пионер строй компаниясынан сизге маалымат китепчеси. Рахмат. Ушуну алып окуп, сөзсүз түрдө Пионер строй компаниясынан барып үй алып каласызбы, балким алда сизге буйруп калабы, Кандай дейсиз? Өтө сонун болмагандачы. Рахмат башкысы. Буйрса. Эң башкысы тилеге. Анан сизге, элге мындай жакшы бир каалоо тилектериңиздерден болсун. Айтайын ошол кандай гана жакшылык болбосун, ошол жанагы эле башында эки тараптын келишүүсү. Жаштарга үйлөнгүлө деп айтамын. Башкысы ошол силер теңиңерди тапкыла, баарыңарга мен бактылуулукту каалайм. Анткени бактылуулуктун ичинде бүт барлык бар да. Ден соолугу бар адам бактылуу дегендейчи. Жалпы бактылуулукту каалайм. Жаратканым жалпыбызга арулугу нур болосун деп тилейм. Рахмат. Бирок баары бир анан жолугабыз. Жолугабыз, комментарийден чечишебиз аны. Анан комментарийден кийин дагы жолугуп туруп анан. Бирок могу микрофондон көбүрөөк белек алып коюңуз, мени утуп калышы мүмкүн комментарий. Давай.